Мен дагы таң калдым, бирок азыр иш менен таанышып көрсөм, прокуратура алыптыр кайра. Ошон үчүн мен бир жакшыраак жаңылык болот окшойт деп күтүп атам азыр. Менимче Өмүрбек Текебаевди бир 1-2 айга калтырбай абактан бошотуу чечимин кабыл алышат күч органдары. Сотто, прокуратура деп мен өзүмчө ошентип жоромолдум. 2010 жылы ноябрда алыныптыр. Буну эми Шеркул Султанов деген берген, кейін Жумалиев деген қайта Чалгындоого уруксат бергенчи. Бирок Чалгындоого уруксат бергенде буну Дабычага уруксат берген жок да. Чалгындоо ал сен чалгындап кой, ал жерде аныктап кой, канча эмне бар экенин болду. Дабыча деген бул башка, казып алууга эч уруксат берген жок да. Бул чын-чынына келгенде бул башка саясат болуп баратат. Буларды баардыгы ошол жака алдап коюп, мынакей 2010 жылы бул киши берген экен, бул бергенде кеп анда эмес. Анда эмне үчүн ошол кездеги ал кишинин теги Бириккен Улуттар Уюмунун алдында сүйлөгөн сөзүн айтпайт. Ал кезде азыр булар айтып атпайбы, биз чалгындоо иштерин жүргүздүк деген болушуп алып туруп, казуу иштерин жүргүзүп атпайбы? Эгер казуу иштери жүргүзбөсө, ал жака жанагы сууну топтоп, ишканаларды куруп эмне кереги бар эле? Чалгындоонун мурун эле бар болчу, СССРдин убагында белгилүү болчу. Ал жердеги кен байлыктын запасы тууралуу. Экспертизалык корутунду керектешип шылтоо болуп атат. Экспертиза корутунду эмне керек бар? Элдин пикири керек да. Эл бул уулуу зат. Дүйнөдөгү Кыргызстан азыр Майлуу суу шаары дүйнөдө эң булганга шаарлар боюнча 3-орунда турат. 1-орунда Украинанын Чернобыль, 2-орунда Орусанын Дзержинский, 3-орунда Кыргызстандын Майлуу суу турат. Радиациянын ал жердеги көлөмү 10 эсе жогору. Анан эми азыр биз бул менен биз бүтүндөй туризмди өлтүрөбүз. Кыргызстандын келечегин өлтүрөбүз. Бул укуктук жагын айтпаш керек, бунун улуттук мааниси жагын айтышыбыз керек да. Мына биз силерден наоборот поддерживаю. Мына бияка кайтта жок келсе жокку мына. Жок, азыр дагы чыксын. Бизге Элдер келсин ага. Келелек. Азыр элдер жөн эле страшный тополор. Анда жүрүңүздөр, аны тетинде туруп туралы, элдерге Жүрүңүздөр, анда бияка байтта жүрсө. Силерге чогулуп алган. Өмөрлөрдү полный айтып. Кол коёр. Мен бияка чыктыңар эле. Биздин максатыбыз биз Сокулук районунда, Налпаалык айылында Чыңгыз Айтматов атында номер 1-лицей мектебинен келген ата-энелер болобуз. Себеби бул жака чыкканыбыздын себеби ай сайын чогултуучу акчалар бизге оордук кылып жатат. 500 сомдон 3000 сомго чейин чогултабыз. Ай сайын биз фонд деп беребиз. Ал акчалардын отчетун алышыбыз керек. Андан кийин директор болсо бизге уже укугубузду төлөп, биздин үстүбүздөн заявление жазып атат. Андан кийинки дагы бир талабыбыз директор кетсин. Алган акчаларына 5 жылдык отчетун берсин. Биздин талап эң болгон ошол. Башка жол менен чечилген жокпу бул маселе? Жол менен 26 февралдан баштап Минобразованияга, жогорку кеңешке, областной прокуратурага жазган эч кандай чечилген жок. Текшерүү деген нормалдуу текшерүү болгон жок. Жөн гана сунуштоолор гана болду. Себеби дегенде сиз акча төлөбөй эле коюңуз, калгандарды унчукпай эле коюңуз деген. Эмне үчүн элдин биз кааламын ойлобошубуз керек. Элдин каалоосун аткарбашыбыз керек. Бул ата-энелер чыгып атат да азыр. Ооба. Канча чогулуптур анын акча? Азыр дагы келип калышат. Бул жерде 2-апрелде да чыкканбыз 400дөн ашуун ата-эне. Ошондо канча фондко канча акча чогулуп, анан эмнеден талаш чыгып атат азыр? Биз болсо ай сайын фондко болгондо эле мектепте 4500 окуучу бар. Айына эле 2 миллиондон ашык акча беребиз. Жылына 20 миллиондон ашып кетет, 30 миллиондон даже ашып кетет. Биз ошолордун отчетун алышыбыз керек. Алган акчалар бүт баары натыйжасыз жумшатылган. Анан эми азыр эми дагы келет. Бир айыл бүт почти Новопавловка айылы бүт бар көчөрүп атабыз. Анан эми азыр сөздөн сөз чыгып эле ал ортодо биздин деген көтөрүп чыккан эжебизди булар улуттар аралык деген тагымчы деген. Бияктан кайсы депутатка именно обращение? Президенттин өзүнө келди. Демиси чыгып биздин мунулуктан да кайрылабыз. Билим берүү министри да биздин көйгөйүбүздү чечип бере албады. Ооба. Билим берүү министри деп келди, мектепке барды дагы. Эгер мектепте көпчүлүк ата-энелер 500 сом десе 500 сом төлөгүлө, 50 сом десе 50 сом төлөгүлө деп кетип калды. Ал мектеп деген парламент эмес да дауыска койгудай көрөбү? Жазга эме жүздө 50 сомдуктар өзү жок дейт, 500 сомдуктар өзү жок дейт билим деңгээлинде. Антип балдарды бөлгөнгө. Силердин эмеңер, талаптарыңарды мен өздөрү
чыкпайсайын, Siz kim degенсиз? мен жогорку кеңештен чыгам. Эми анын Ana siz bizni tanıyorsanız, biz şimdi ayıp ettiğimiz zaman siz de siz de bilirsiniz. ошо мен коомду кабылдамадан жогорку кеңештен. Atı jönünden tanıştaydı oğlaslar. Biz de bir gün daha sizge okşap turaydı da siz kimge gayrıldılar da biz de aytamiz şundan жазып кеткен дейбиz да. Sizlerin atı jönünden de aytamiz. Эми ал неважно. Кандай не важно? Биздики важно, силердики важно. Ар кимге эле жасап өтүп сайфа өтүп Ошол. Биз айта албайбыз же аты жөнүн. Жок, анда эч убакта болбойт. Ар ким өзүн тааныштырган чыгыш керек. Жолдогу милиция деле өзүн тааныштырып турган правасын сурайт да, туурабы? Силер ошо Динаранын атынан келгенбизсиңер, биз каяктан билебиз? Эми жүрүңүз эже ишенбесеңиз. Жок, барбайбыз, элдер келсин ошо президентке. Аты жөнүңөрдү айтып. Хорошо, мен силерге билдирем, Анан келип текшерип, депутатты келеби, кимиси келеби. Анан биздин требованияны алып ошол деректи жок кылып башка аялды коюп койсун, кимисин любойун коюп койсун. Биз вообще эметпей калдык да. Абдан через 15 жыл болуптур иштеген. 15 жылдан бери эмне деген эми тияка салдырган үй дейт, айланан 4 этаж дейт. Коммерциясы эмеси жок болсо, ал каяктан акчаны таап атат? Бизден сорап атат да. Через жыл. Биз унчуккан жокпуз, жүрө бердик, аягында чыдабай кеттик да. Коя чогулуп алып көк үйгө келели деп. Анан ушул жерде акимдердин, губернаторлордун тагдыры боюнча кече сөз болду эле. Кандай ойго келдиңиз? Кече эртеңки чечип келем дедиңиз эле. Бир жыйынтык менен келем дедиңиз эле. Кандай жооп аласыз? Турдубаевич, ойлонуп атабыз. Эми жанагы сентябрга чейин жанагыдай мен да жумушчу топтун комиссиянын алкагында активдүү иштейин деп атам, ошого жараша. Бирок менин оюм боюнча бир звено жанагыдай артыкча. Аны чогулуп чечелик. Бул губернаторлор бүгүн ашыкча экен түшүнүктүү болуп турат. Акимдерди анан акырын укрупнениеге барсак болот. Губернаторлордун бүгүнкү күндө ашыкча. Президент сүйлөп атса жыйында, губернаторлоруңуз уктап атат. Эки губернаторуңуз уктап атат. Сиз жумуштан алың ошолорду. Срочно. И калганын тагдырын мына майычы чечиңиз. Чечпесеңиз, биз конституцияда укуубуз менен биз сизге чечип беребиз. Чечебиз. Мен аны көрдүм. Сизди чечиңиз деп биз сизге тапшырма берип атабыз. Сиз аны аткарбай атасыз да. Губерниясы жок губернаторлоруңуздун сизге эмне кереги бар? Айыл өкмөттүн үстүнө бирөөсүн жүктөгөнүңүз жетет акимдердин. Губернаторлор да минип алышкан. Эчтеке чечпеген губернаторлоруңуздун эмне кереги бар? Жыйында да уктаган. Мына результаты. Ушудан деле жыйынтык чыгара алсаңыз болот да. Чечем мына эртеге деп эле кете да мына эртеңки жыйынтык менен келем дедиңиз эле. Бүгүн дагы ойлонолу деп атасыз. Алтыбек Турдубаев, жанагы комиссияда кирген адамдардын кээ бирлеринин ойлорун айтып берейинби? Кээ бирлери айтып атат, райондордун кереги жок. Жанагыдай область калып, айыл өкмөттөрдүн баары тең ирилештириш керек депчи. Анда өзүңүз ойлосоңуз, анда 40 райондун ордуна бир 20 болобу, 15 болобу, ушундай болуп. Буягында карашыбыз керек. Кээ бир айтып атат, областтарды жойгула, райондор калсын деп атат. Ушунун баарын эми таразалап, экономикалык жагын, элдин социалдык абалына кандай таасирин тийгизет, ушулардын баарын ойлонуп чечели. Бир жылдан бери ойлонуп атасыздар деми. Буга чейин вице-премьер болуп, бир жыл ашык отурдуңуз. Бүт бар. Бышып келет абыз эми. 10 секунд. 2 жыл, 3 жылда эми бышпаган качан бышасыңар эми? Кандай болду бул? Өлбөдү эми? Уят го. Рахмат сурооңузга.